Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим. Кандайсыздар акелер? Жакшысыздарбы? 6 айдагы кыргыз бир туугандарым. Жакшысыздарбы? Акелер, сиздерге кайрылганым себеби Горный Алтайда менин байкем СИЗО 1 деген жерде ошо камалып атат да. Ошо баштоо болду дейт. Ошо 2 казак менен кеткен. Ошол жактан ат алып келебиз деп. Анан кийин жанында акчасын баарын ошо казактар алып кетип калышты. Анан акем ошол жерде камалып жатат, бир тууган акем. Мен ийниси болом, ошонун бир тууган. Экөөбүз эки бир тууганбыз. Ошо анан кийин ошо жакта кыргыздар бир туугандарым, силерден жардам сурайм. Ошо биз да аякты билбейбиз, тил жактан да слабыйбыз. Анан кийин могу воскресенье күнү кечки саат 7-де регистрациям болот. Билет алдым ошо Алтайга, Горный Алтайга. Кудай буйрса жолго чыгам. Анан ошол жакта кыргыз бир туугандардан жардам сурайм. Жардам берип койсоңуздар деп, ошо тил жактан да слабыймын. Ошол жактан тил жагынан жардам берип эметип койсоңуздар өтүнөм. Ошо кыргыз бир туугандар жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч, Алланын ыраазылыгы үчүн. Телефон номерубуз 502 94 29 29. Ушул номер WhatsApp'ымда ушуда. 502 94 29 29 деген. Атым Айбек болот. Эмесе кыргыз элим колдон келишинче жардам берип коюңуздар. Сиздерден суранарым. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтат чыгар. Жардам берип коюңуздар. Алла ыраазы болсун сиздерге. Жардам берип коюңуздар, суранабыз. Атабыз кетти эле. Атабыз жолдон депорт болуп кайра кайтып келди. Ошо бара албай калды. Анан Москвада экөөбүз бара атат. Анан биякта да апабыз давлениясы кармап кайта ойлонуп бияктан мени да жөнөтүшүп атат, барып кел депчи. Бир тууганым болот. Ошо жардам берип коюңуздар акелер. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтат. Ошо жардамыңыздарды суранабыз.